Ассалаумағалейкум, барыңыздарға амансыздарбы, эсенсиздерби? Жалпыңыздар менен эфирде жолугуп атканыма, кайрылып атканыма, көрүшүп атканыма аябай кубанычтамын. Негизинен биз көбүнчөсү ушул дин тармагында, дин багытында окуп, ушул дин жагынан даават кылганга талаабат жасап жүрсөк, бизге мындай бир Инжил, Библияны берип, христианчылыкка даават кылышты. Акыйкатты, даанышмандыкты Кудайым берсин дешти, туура жолду тапкан дешти. Анан мен дагы бир жөн койбой бир окуп чыгайын, окуп көрөйүн дедим дагы. Окуп баштадым. Азыр бир аз маалыматтарды берейин. Ар бир сүйлөмгө жараша, ар бир окуяга жараша оюмду билдиремин. Матай жазган жакшы кабар дейт. Биринчи бөлүмдө Эйсанын санжырасында айтып атат: Жакыптан Мариямдын күйөөсү Жусуф төрөлгөн дейт. Мариямдан Машайык деп аталган Ийса төрөлдү. Бул жерде бизде ислам дининде Якуб пайгамбардын Юсуф деген баласы болот. Юсуф алейхиссалам эң сулуу, керемет пайгамбарлардын бири. Мына ошолбу деп ойлоп кеттим, бирок ал эмес экен. Ал Юсуф эмес экен, башка Юсуф экен. Ал эми ошол Юсуф Мариям энеге үйлөндү дейт. Анын түшүндө Теңирдин периштеси кабар берип, аян берип, коркпогун, үйлөнгүн деп айтат дейт. Ошондо Ийса төрөлгөнгө чейин ага жакындык кылган жок дейт. Бирок Мариям энебиз ислам дининде, биздин көз карашта турмушка чыккан эмес. Ийса пайгамбар төрөгөн, ушундай бир улуу, аруу, пакиза, таза аял болуп өмүрдөн өткөн. Булар болсо турмушка чыккан деп жазыптыр. Экинчи бөлүмдө Жеремия деген пайгамбар, эски келишимде чоң орунду ээлеген пайгамбар дейт. Бирок бул пайгамбар тууралуу, Ишая пайгамбар тууралуу биздин маалыматыбыз жок, билбейм. Поэмалардан турган Жеремиянын Ыйы аттуу китептери бар дейт. Андан кийин Иса пайгамбар төрөлөрдү Мисирге качты дейт, үй бүлөсү менен Мисирге качты. Андан кийин Ирод падыша өлгөндөн кийин кайра Израилге жөнө деп Теңирдин периштеси буйрук берди. Суроо пайда болот ушул жерде. Эгерде Иса чындап эле Кудай болсо, эмне үчүн, кандай зарылчылык пайда болду ал элдин, адамдардын арасына адам кейпинде келүүгө? Эмне үчүн ал бала болуп төрөлдү? Дароо эле чоң адам болуп түшсө болбойт беле? Ал жака кыйналып, бери чуркап, Мисирге барып, Израилге келип, убара тартпастан эле күбөлүү күчтүү болуп түшүп эле адамдарга мен Кудаймын деп асманда бийик көрүнүп койсо болбойт беле? Суроо, эмне үчүн ал адам болуп түшүүгө, адам болуп эл арасында жүрүүгө, адам болуп азап тартууга түштү? Эмне зарылчылык бар болду буга? Мына ушундай суроо пайда болду. Андан кийин 3-бөлүмдө чөмүлдүрүүчү жакан чегиртке менен бал жеген дейт. Адамдар ага күнөөлөрүн айтып, моюнга алышканда жакан аларды тобосун кабыл болот деп чөмүлдүрүп жатты дейт. Чөмүлдүрсө эле күнөөлөр кечирилип калабы экен? Кызык. Ал айтат: артымдан келаткан менден күчтүү. Исаны айтат. Ал Иса менден күчтүү, силерди ыйык рухка жана өчпөс отко чөмүлдүрөт дейт. Мындайча айтканда, ал өзү Кудай болуп туруп, дагы башка Кудайга сыйындырат дагы, анан өчпөс отко дагы сыйындырат деген сөз кетип атат. Атап Кудай, бала Кудай, ыйык рух, 3 Кудай кетип атат. Логикага жатпайт. Кантсе дагы окудук, мейли дедик. Зебедейдин 2 уулун дейт. Жакып менен Жаканды мени ээрчигиле деп чакырды эле. Алар кайыкты да, атасын да таштап,
аны ээрчип жөнөштү дейт. Исаны ээрчип жөнөштү 4-бөлүмдө. Бүт бардыгын таштап жөнөдү. Дүйнөнү таштады. Мал мүлк бүт бардыгын таштап жөнөп кетти. Кудайга адамдарды чакыруучу шакирттерден болот депчи. А бирок биздин ислам дининде андай эмес. Сахабалар дайым ата-энесин кадырлашкан, сыйлашкан. Бул жерде ата-энесин да таштап кетип атат. Аллах Тааланын алдында эң чоң ибадат амалдардан биринчиси намаз болсо, андан кийинки эле бул ата-эненин кызматын кылуу, ата-эненин кызматында болуу. Бул жерде андай эмес экен. Бир сахаба Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга келди да, ата-энемди ыйлатып таштап келдим сени менен чогуу согушка баруу үчүн деди. Анда Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айтты: аларды кантип ыйлатып келген болсоң, дал ошондой кубантып кайра баргын деди. Жана аны согушка жанында алып жүрбөй, ата-энесине кызмат кылууга жөнөтүп. Мына ушундай. Ата-эненин орду ислам дининде аябай жогору турат. 4-бөлүмдө айтат: Иса Капернаум шаарында кызматын баштады. Тобо кылгыла, анткени асман падышачылыгы жакындап калды деп жар салды дейт. Тобо кылгыла. Кандайча? Мен Кудаймын, мага келгиле, сыйын кыла деген жок. Тобо кылгыла. Эгерде кайсы бир адам ката кетирген болсо, күнөө иш жасаган болсо тобо кылат. А бул жерде эч кандай миссия жоктур эле, бир закон жоктур эле. Ката кетирген билбесе, эмнесине тобо кылат? Жана асман падышачылыгы бул жаннат бейиш катары элестетилип атса, Иса Кудай болсо жөн эле киргизип койбойбу? Иса Кудай болсо, адамдарга ушунчалык мээримдүү болсо, ырайымдуу болсо, адамдарды убара кылып кыйнабай эле, жерде нары башын оорутуп, түйшүк менен, тиричилик менен башын оорутуп, кыйнабастан эле, түйшөлтпөстөн эле, дароо эле жаннатка ошол падышачылыктан киргизип койсо болбойбу? Иса Галилеяны аралап, элди оорулардан айыктырып, асман падышачылыгы жөнүндө кабар берип, силер дүйнө жарыгысыңар, жарыгыңар адамдарга жанып турсун, алар жакшы ишиңерди көрүп, асмандагы атаңарды даңкташсын дейт. Ошондо биз ар бир адам Кудайдын балдары болуп калабызбы? Жана Кудай биз сыяктуу адам боло турган болсо, анда анын деле биз сыяктуу муктаждыктары барбы? Анын деле туалетке баргысы келеби? Ажатын ачкысы келеби? Акылга, логикага сыйбай турган нерсе. Кантсе дагы чыдап, жакшы бир окуп койгонго аракет кылдым. Мына жерде 6-бөлүмдө жазып атат: эки жүздүүлөргө окшоп сыйынбагын, алар адамдарга көрүнүш үчүн синагогаларда жана көчөлөрдүн бурч-бурчтарында туруп алып сыйынганды жакшы көрүшөт. Силерге чындыкты айтып коеюн, алар өз сыйлыгын алышты. Ал эми сен сыйынарда бөлмөңө кирип, эшигиңди жап да көрүнбөгөн атаңа сыйын. Жашыруун сыйынганыңды көргөн атаң сага тиешелүүнү ачык эле берет. Бутпарастарга окшоп ашык сөздөрдү айтып сыйынбагыла, себеби алар көп сүйлөсөк сыйынуубуз угулат деп ойлошот дейт. 6-бөлүмдө. Билесиздерби, Аллах Таала бизге, мусулмандарга, инсаниятка таза болуубузду, даарат алып жүрүүбүздү, кусул менен жашоону, жакшы кийим кийүүнү, ошондой эле Аллах Таалага таза абалда жолугууну, таза абалда кайрылууну туура көрүп бизге буйрук берди. Мына ушуну ибадат дейт. Биз намаз жакшы көрүнүү үчүн, эл көрсүн үчүн намаз окубайбыз. Ошол Аллах Таала буйругандыгы үчүн намаз окуйбуз. Аллах Тааланын ибадаты деп намаз окуйбуз. Эми бул жерде силердин намазыңар, дуаңар кабыл болбойбу? Эмне, силерди кыйнаганга жаратканбы? Сөзсүз эле ошентип намаз окуп кыйналганыңарда гана дуаңарды, тилегиңерди орундатабы дейт. Жок, бул жерде биз Алланын тилегин орундатабыз, Алланын каалоосун орундатабыз. Аллах Таала биздин ичибизде кандай ой болуп жатат, эмне түйшүктөр, эмнелер менен алек болуп атканыбызды бүт баардыгын билип турат. Ичибиздеги сөздөрдү, ойлорду
пикирлерди бүт бардыгын Аллах Таала билип турат. Мен азыр эле я Алла күч бер, кубат бер, не тилесем ошону тилей берем. Аллах Таала дуаларды кабыл кылуучу. Бирок намаз окуу бул биздин мойнубуздагы жоопкерчилик, мойнубуздагы милдет туугандар. Ошон үчүн туура түшүнбөш керек. Сен сөзсүз кыйнап намазыңарды кабыл кыласың, сөз кыйналып дуаңар кабыл болуш керекпи деген андай болбойт. Бул жерде кыйынчылык жок. Аллах Таала бизди таза болуу үчүн даратылдырат. Таза жүрүүбүз үчүн гусулда жүргүлө дейт. Аллах Таала тазалыкты жакшы көрөт. Силер христиандар нәфсиңер тазалыкты каалабайт. Тилеп ушунчалык жаман ыплас жүрөсүңөр, чындыгында көрүп жүрөбүз. Түйшүк тартпоо жөнүндө 6 бөлүм. Ошондуктан силерге айтарым дейт. Эмне ичип, эмне жейбиз деп жаныңар үчүн, эмне кийебиз деп денеңер үчүн түйшүк тартпагыла. Тамакка караганда жан, кийимге караганда дене кымбат эмеспи дейт. Бул жерде эмне ичебиз, эмне жесең жей бер деген сөз болуп атат да. Эмне тапсаң ошону же деген сөз болуп атат. Бизде ислам дининде тазадан жегиле. Муну жегиле, муну жебегиле. Мунуга умтулгула, мунудан качкыла. Муну адал, муну арам деп бүт бардыгын ачык айкын көрсөтүп койгон. Жана бул дагы биз үчүн, Аллах Таала бизди жакшы көргөндүгү үчүн, адамдык сапатыбызды, адам боюнча калуубузду каалагандыгы үчүн. Бузулуп, булганып, деңгээлибизди ушундай бир төмөн түшүп кетпебиз үчүн Аллах Таала мына ушундай буйруктарды, тыюуларды киргизип койгон. Бул бизди кыйноо эмес, бул бизди бийик, жогорку деңгээлге чыгаруу үчүн. Анткени адам баласы чындыгында башка бардык махлуктардан, бардык жердеги махлук заттардан бийик турат. Акылы менен, эси менен, дал ошол Аллах Таалага болгон ыйманы менен бийик турат. Бул жерде эмне кийебиз деп кычалат болбогула, түйшүк тартпагыла дейт. Көрүп жүрөбүз. Төшүңөрдү ачып жүргөнүңөрдү көрүп жүрөбүз. Саныңарды ачып жүргөнүңөрдү, киндигиңерди көрсөтүп жүргөнүңөрдү көрүп жүрөбүз. Жана силер ошон үчүн жаралгансыңар. Нафсиңердин артынан кууп жүрөсүңөр. Бизде андай эмес. Аллах Таала жапкын дейт. Өретиңди жапкын, тазадан кийингин, уурдабай кийгин. Жаркылдап жүргүн дейт. Жарашыктуу кийингин. Аллах Таала кооздукту жакшы көрөт дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Кооз кийингиле дейт. Жарашыктуу кийингиле дейт. Бизди тилибизди, дилибизди, бүт дене боюбузду, тулкубузду таза болуусун каалайт. Ислам тазалыктын дини. Тазалык бул ыймандан. Аллах Таала тазалыкты жакшы көрөт. Деп окудук андан нары. Мына жерде 7 бөлүмдө 2 жол бөлүмүндө келип атат. Мени теңир дегендин баары эле асман падышачылыгына кирбейт. Асмандагы атамдын каалоосун аткаргандар гана кирет. Ошол күнү көп адамдар мага теңир, биз сенин атыңдан пайгамбарчылык кылчу эмес белек? Сенин ысмың менен жиндерди куучу эмес белек? Сенин ысмың менен кереметтерди көрсөтчү эмес белек? Дешет. Ошондо Иса айтат, мен аларга, мен силерди эч качан таанычу эмесмин, менин жанымдан кеткиле, мыйзамсыз иш кылуучулар деп айтамын дейт. Кудум ушул сыяктуу бир окуяны пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам риваят кылат. Акырет күнү махшар майданында адамдар тозок пейишти көрүп калганда адам атага чуруп качат. Ушул адам ата биздин атабыз болот. Мына ушул адамга баралы, ал бизге ортомчу болсун, биздин тозоктон куткарып пейишке кирүүбүзгө жардам берсин дейт. Ал барганда, жок мен ата кетиргенмин, мен өзүм кемчиликтүүмүн, силер баргыла башканы тапкыла дейт. Андан Нухка барышат, Мусага барышат, Исага барышат. Мына ушул Исада деле айтат. Биз мына ушул нерсени айтат. Мен силерге жеткире албаймын, мен өзүм алсызмын, мен өзүмдү карайын, мен өзүм нафсим. Силер менден башкага баргыла, башкалар мен өзүмдү куткарайын дейт. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам куткарат баарыбызды. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга келгенде үммөтүм дейт. Я Алла, үммөтүмдү кечиргин деп айтат. Мына ушундай. Андан кийин дагы окудум. Бара сабырым араң чыдап,
окугум келбей, өзүмдү кыйнап, кантсе да китепти атайын берди, бир нерсени билип алсын деди. Айтор бизге күйүп айткандыр балким. Мен дагы күйүп окуп койдум. Исанын артынан ээрчүү дейт. Ошондо ага бир мыйзам окутуучу келип, устат, кайда барсаң да мен сенин артыңдан барам деди. Исага түлкүлөрдүн ийини бар, асмандагы канаттуулардын уясы бар, ал эми адам уулунун баш калкалар жери жок дейт. Бул жерде ислам динибизде жанагындай динге берилип, чиркөөлөрдө диңдеп гана жашап жүрбөгөн дейт. Ортолукту карма. Динди да кылып кет, тиричиликти да кылып кет. Үйлөнгүлө, балалуу, чакалуу болгула, үй кургула, адамча жашагыла дейт. Мына ушул нерсе жок экен бул Библияңарда. Шакирттердин бири ага, теңир, дегенде атамдын сөөгүн коюп келейин, мага уруксат бер деди. Бирок Исага, менин артымдан ээрчи, өлүктөр өлгөн адамдарын өздөрү коюп алышсын деди. Атасы өлүп атса, азаттап, сыйлап, аны жерге узатуу ар бир адамдын милдети, мойнундагы бурчу. Бул жерде кандай болгон күндө да атасы жакшы болобу, жаман болобу, атанын кадырын сактап, барктап, акыркы сапарга узатып коюш керек болчу. Бул жерде мени ээрчи дейт. Адамгерчилик деген нерсе болот да. Мисалы үчүн мен Чеки Чанды, Жетлини, Криштиану Роналдуну аябай сыйлайм, адам катары урматтайм. Алардын ишеними, ыйманы мусулманча болбосо деле. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сахабалар менен баратканда, отурганда алдыларынан жана кайыр диндегилердин өлүктөрүн жана жаназасы өтүп калды. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ордунан туруп урмат сый көрсөттү. Жанындагы сахаба сурады: "Бул кайыр дин адам болчу, эмнеге анттыңыз?" дегенде, "Адам эмеспи?" деди. Кайыр дин болсо дагы, өлүк болсо дагы, бул адам эмеспи деп сыйлаган. Өлгөн, жаны жок, уже жыттанып сасый турган адам ал. Бирок эмне кылды? Аны сыйлады пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям. Кудум ошол сыяктуу бул жерде атаны сыйлаш керек болчу. Атаны ардактап, акыркы сапарга узатуу керек болчу. Бул жерде Иса айтып атат, "Come on" деп атат. Жаман көрбөңүздөр, мен ушундай кызыктуу айтканга аракет кылайын. 10-чу бөлүмдө айтып атат, шакирттери менен даават кылып жүргөндө, силерди кармап беришкенде эмнени айтабыз, кантип айтабыз деп тынчсызданбагыла, эмнени айтуу керек болсо ошол учурда силерге берилет. Анткени силер эмес, силер аркылуу атаңардын руху сүйлөйт дейт. Тантыма сөздөр болот. Пайдасыз, акылга сыйбаган сөздөрдү сүйлөйт. Жана мына ушул жака ушулар бардыгы жазылган. Силерди бир шаардан кубалашса, башка шаарга качкыла. Силерге чындыкты айтып коеюн, силер Ысрайылдын бардык шаарларын айланып чыкканыңарча эле адам уулу келип калат. Түшүнүксүз албетте. Мени жер үстүнө тынчтык алып келди деп ойлобогула, мен тынчтык эмес, кылыч алып келдим. Анткени мен баланы атасынан, кызды энесинен, келинди кайненесинен бөлүү үчүн келдим. Адамдын душманы өз үйүндөгүлөрү дейт. Бул жерден даана байкалат, бул Библия, бул сөздөр Исанын сөздөрү эмес. Бул чиркөөнүн сөздөрү. Бул ошол чиркөөнүн саясатчыларынын сөздөрү. Эптеп чиркөөгө алып келип алмай, эптеп элдин башын айландырмай, кой, ошол чиркөөдө не бар десе, атасын укпа, атаңды укпа, энеңди укпа, анан укпа, чиркөөгө кел, чиркөөгө умтул, крестке кел, айкаш жыгачка кел деп адамдардын башын айлантмай, бул чиркөөнүн саясаты, мына ушул китеп. Исанын сөзү эмес бул, бул Библия эмес, бул Кудайдын сөзү эмес. Сокурлары көрүп, майыптары басып,
Бес оорулар айығып, дүлөйлөр угуп, өлгөндөр тирилип, жакырларга жакшы кабар айтылып жатат дейт 11 бөлүмдө. Иса Кудай боло турган болсо, эмне үчүн сокурларды сокур кылып жаратты? Эмне үчүн майыптарды жаратты? Себеби эмне? Жана аларды айыктыруунун максаты эмне кайра? Аларды кайрадан бир өзгөчөлөнтүүнүн максаты эмне? Кудай болсо антип жаратпай эле койбойбу? Мээримдүү болсо, адамдарга ошончолук күйүмдүү болсо, адамдар канчалык азап бербей эле койбойбу деген ойлор келет. Албетте бул жерде Иса Кудай болгон эмес. Исанын чыныгы туугандары ким дейт? 12 бөлүмдө. Иса элге сүйлөп жаткан маалда энеси менен бир туугандары аны менен сүйлөшүш үчүн сыртта күтүп турушту. Ошондо кимдир бирөө энең менен бир туугандарың сени менен сүйлөшүш үчүн сыртта турушат дешти. Мындайча айтканда Мария энебиз келди. Иса муну айткан адамга менин энем ким? Бир туугандарым ким? деп шакирттерин көрсөттү да, мына менин энем, менин бир туугандарым, ким менин асмандагы атамдын эркин аткарса, ошол менин иним, карындашым, ошол менин энем деп жооп берди. Ушулбу мээримдүүлүк? Ушулбу ырайымдуулук? Айтор. Бул болгону Библия эмес. Бул Матайдын романы. Бул Луканын романы. Бул ошол чиркөөдөгү өздөрүн аалым сезгендердин роман китептери. Бул Кудайдан түшкөн Библия эмес. Муга окуп аягына чыгарып коюуга мен сабырым жеткен жок. Себеби текке гана, бошуна гана убактымды кетирип жатам. Анткени ушул 1 бөлүмдө эле Матайдын жакшы кабарында эле Иса пайгамбар, Иса өлүп атат, кайтыш болуп атат. Мындан кийинкиси эмне болуп атат? Иса жок эле, бир тиричиликтер, башка бир адамдар жөнүндө сөздөр болуп атат. Бул албетте туура эмес. Бизге башкалар үлгү болбош керек болчу. Иса Кудай болсо, ал өзгөчө нерселер болуш керек болчу. Айтор мага копулмат болгон жок. Айтор бул Библия эмес. Бардын крестке чакырып, баарын крестке сыйындыра тургандай, бул чиркөөнүн гана саясат. Элдин башын айландыруу. Эч кандай бир коомго, адам баласына пайдалуу нерсени окуй алган жокмун. Мындай болсаң кандай бол деген. Сол жагыңа урса, оң жагыңды тосуп бер, бизде андай нерсе жок. Исламда бирөөнү урба жана өзүңдү урдуруп койбо, бирөөнү тонобо жана өзүңдү дагы тоноттуруп койбо деген мыйзам бар. Анткени ислам дини адамды адам кыла турган, бийик кыла турган дин. Бул жерде андай нерсени тапкан жокмун. Акылга, логикага сыйбай турган нерселер. Бул жерде биринчи сыйынууда айтып атат. Анан ал бир аз нарыраак барып, жүз төмөндөп жыгылып, сыйына баштады дейт. Ата, мүмкүн болсо ушул чөйчөк менин жанымдан кыяп өтүп кетсинчи, бирок мен каалагандай эмес, сен каалагандай болсун дейт. Бул жерде Иса эч качан крестке, эч качан айкаш чыгачка сыйынган эмес. Эч качан сыйынган эмес. Эгерде ал даргага асылып, жипке асылып кайтып өлө турган болгондо, бардыгы жипке сыйынмаксыңар. Балта менен чаап салынганда, анда балтага сыйынмаксыңар. Крест кийин гана пайда болду. Бул Библия деген бул чиркөөнүн саясаты. Кайра кайталайм. Чиркөөнүн саясаты. Элдин башын адаштыруу, нафсилердин гана артынан ээрчүү.
адамдарды азғыру, тозаққа даярдоо. Мына ушуну унутпаңыздар, туугандар. Айтор, мен муну толук окуганга сабырым жеткен жок. Бул жерде мен Кудайдын сөзүн таба алган жокмун. Бул жерде жөн гана адамдардын сөздөрү. Интернеттен карап көрдүм. Библия, чыныгы Библия кайсы убакта жазылган, кайсы убакта качан түшүрүлгөн маалымат жок. 1000 жылдан бери, 1000 жыл созулуп уланып олтуруп 66 Библия бар дейт. 66 Библия бар. Аларды орусу деле жаза берген, князы деле жаза берген, дыйканы деле жаза берген, доктору деле жаза берген, пайгамбары деле жаза берген, поптору деле жаза берген. Айтор бурмалана берген, алынча, кошумча бүт бардыгы алынып олтуруп Библиялар көбөйүп кеткен. Чыныгы Библия, чыныгы Аллах Тааладан түшкөн Библия жоголуп кеткен. Жана силер мына ушуну Библия деп жүрөсүңөр. Ата Кудайга сыйынасыңар, бала Кудайга сыйынасыңар, ыйык рухка сыйынасыңар, Кудайларды көбөйтүп алгансыңар, отко сыйынасыңар, чиркөөлөрдөгү кресттериңерге сыйынасыңар, попторуңарга сыйынасыңар. Акылга сыябы ушул нерсе. Кантип акылмандуулук дейсиңер ушул нерсени? Кантип даанышмандык дейсиңер ушул нерсени? Бир гана Кудай болуш керек. Бул Аллах Таала. Эч бир нерсеге муктаж эмес. Төрөгөн эмес, төрөткөн эмес. Төрөткөн эмес. Эгерде Иса Аллах Тааланын, Кудайдын баласы боло турган болсо, эмне себептен баласы десе, анын рухунан берди десеңер, адам атага деле рухунан бербеди беле? Мына ушул жерден жаңыласыңар. Куранды жөн гана окуп, мына жерде согушкула, өлтүргүлө деп жазылып турат. Библияда болсо, мээримиңди төккүн, душманыңды жакшы көргүн деп турат дейсиңер. Куранды окуп түшүнүү үчүн пайгамбарды ээрчиш керек. Пайгамбардын өмүр баянын окуш керек. Анткени Куран пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өмүрүндө 23 жыл бою ар бир окуяга, ситуацияга, моменттерге жараша түшүрүлүп, Аллах Тааланын бир аяндары жетип турду. Согуш, душманың менен аябай согуш, жаныңды аябай жихад кыл деген болсо, анын деле себеби бар. Аны билүү үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянына кайрылыш керек. Мына ушундай. Эгерде мектепте химия сабагынан мегиле деп китеп таштап окуучуларга берип туруп, өзүңөр түшүнүп алгыла дей турган болсо, түшүнөбү окуучулар? Түшүнбөйт. Кайсы гана сабакта болбосун, мугалими бар. Ал эми Курандын мугалими бул пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассалам. Жана Куран адамдар ойлоп тапкан нерсе эмес. Пайгамбар өткөндөн кийин анын эң жакын сахабалардын бири Усман радиллаху анху. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өзүнүн күйөө баласы, эки нурдун ээси деген сахабасы бул китепти топтоого далалат кылган. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам убагында Асхабы суффада сахабаларына үйрөткөн болчу, жаттаткан болчу, баракчаларын тараткан болчу, билдирген болчу. Бирок китеп болуп жарыкка чыккан эмес болчу. Пайгамбарыбыз өткөндөн кийин Усман радиллаху анху аны китеп кылып чыгарткан, топтоштурган. Аалым сахабалардан сурап, ирети менен топтоштуруп чыккан. Жана Куранда эч кандай кемчилик жок. Куран толугу менен инсаният үчүн, адамзат үчүн бурмаланбастан бүгүнкү күнгө чейин жетип келди. Аллах Таала баарыбызга туура түшүнүк берсин. Адашып жүргөндөргө туура жол, акыйкат жолду көрсөтсүн. Ыйманыбызды бекем кылсын. Кудай Таалам буйруса, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам тууралуу дагы сөзсүз болот. Сөзсүз болот Кудай буйруса. Эсенчиликте, аманчылыкта көрүшкөнчө. Баарыңыздарга ушул акыйкатты тап деп жүргөндөргө кааларым исламды изилдеп көрүңүздөр. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өмүр баянын окуңуздар. Пайгамбарлар тарыхын окуп көрүңүздөр. Акыйкат исламда. Акыйкат, дин, жакшылык, тууралык исламда. Аллах Таала мээримдүү зат, жалпыңыздарга хидаят мээримин берсин. Туура жолго чалсын, туура жолго жолдосын, тууралыкта колдосун бар болуңуздар.